Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Туғандар, бүгін 3 сентябрь 2025 жыл мен сіздерге западный тарапта жайгашкан шаарга караган Ишкаван айылынан сатыла турган ушул жер участок жөнүндө информация бермекчимин. Жери тегиз, кызыл китеби бар, документи бардыгы так. Видеону аянтча зерикпей көрүңүздөр. Баасы жана эсин номери ушул видеонун экранында жазылып турат. Лайктан басыңыздар. Тегиз 6 соток жер, кызыл китеби бар. Суу свет бар бул жерде. Кыжалат болбоңуздар. Шаарга карайт, шаарга өтө жакын. Эми жүрүңүздөр, келүү жолун түшүндүрүп алайын. Бул жер участок тез эле сатылып кетсе керек, сонун экен. Мен турган жер шаарга караган Ишкаван айылы. Прям Ишкавандын центринде турам. Шаар жактан келгенде, Ишкавандын центри ушул жер. Солго бурулсаңыздар, мына асфальт болуп бүтүптүр, көчөлөрүчө. Түз кирип барсаңыздар, сатылуучу жер участогубуз турат. Туугандар, жер участокко келип калдым. Бул ошондо Ак завод көчөсү. Жолдору дагы асфальт болуп, бери жака карап секин асфальт болуп келип аткан учуру, кийин келип көрүп кетесиздер. Действительно өнүгүп атат экен, туугандар. Ушул Ак завод көчөсүнүн эле могул тарабында сатылуучу жер участогубуз жайгашкан. Бул жакта дагы мына үйлөр көп. Дальше түз жүрсөңүздөр, ал жагы уже жанагы Кызыл Байрак деген айыл барго. Ошол жакка чейин барасыздар. Ошол жол менен дагы кетсеңиздер. Так, могул жер көчө кадимкидей үйлөр турат. Азыр жана асфальт болуп атканда жолун жаап коюптур. Мечит жактан келдик да бизчи. Жолдору көп экен ушундай бул жакка келе турган. Тоого деле көп деле жакын эмес. Ал жагынан кыжылат эле болбоңуздар. Тоого чейин көрүп атасыздар, дагы 6-7 үй бар экен. Ушул көчөнүн эле мына сол тарабында 6 соток. Көчө тарабы 20, ичкериге 30 узун турасычы. Кызыл китеби бар. Бардыгы сонун. Көрдүңүздөрбү? 20га 30 болгон 6 соток. Теп-тегиз. Мына кошунасы деле фундаментти атайын. Бул забордун фундаменти, туугандар. Границага салган экен. Кийин чогуу пескалок менен тосуп алабыз депчи. Же өзү деле тосуп коюшу мүмкүн септегенден ар жакта уже фундамент куюп коюптур. Кысасы ушул фундамент забордун бери жагы 20га 30. 6 соток таза чыгат. Кызыл китеби бар. Бул Ишкаван, туугандар, бул жер эч кандай Кызыл Байрак эмес. И шаарга карайт. Ушул жерден баштап азыр западныйдын круговойуна чейин ашып кетсе 3 километр гана чыгат. Ишенбесеңиздер, кийин эсептеп деле көрсөңүздөр болот. Базарларга жакын, западныйда азыр бардык базарлар западныйда болуп калды, билесиздер. Беш кошкон эл ар ким ар жактан келип жашап атат. Эси бул жакта Ошто жашабайт экен. Эми сөздүн ачыгычы башка жака көчүп кетиптир жумуштарына байланыштуу. Ошол себептен бул бош турган жерин сатка коюптур. Так, өзүңүздөр билесиздер, жөндөн-жөн жерин эч ким сатпайт. Баласына, небересине калтырып коет да, азыр жер жок депчи. Бул жерде Ошто жашап айтканына байланыштуу сатка коюткан учуру. Лайктан басып, дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн ушул жер участокто. Көрдүңүздөр, сонун экен. 20га 30 тегиз. Бул жак кошунаңыздар. Бул жак кошунаңыздар. Эми ал жактан кошунаңыздар деле уже үй салып атат экен. Сиздер көчө тарабын тосуп эле воротаны коюп койсоңуздар болду, иш бүтөт. Жакшы. Лайктан басыңыздар. Дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Коммуникация боюнча айта турган болсок, мына свет бар, туугандар. Суу маселесине келе турган болсок, Ишкаванда өзү суу бар деп айтылат. Суу бар да эми Ишкавандачы. Ал жагынан кыжылат болбоңуздар. Суу свет маселеси чечилген. Болду окшойт менимче. Эми баасын айтайын, көп эле мактап койдум. Анан Ишкаванда мектеп, мындай соцобъекттер бар, маршруттук каттамдар бар, магазиндер бар. Өнүккөн, жакшы ушундай бир микрорайондордун бири. Шаарга 1 жыл болду өткөрүлгөнүнө. Эми баасын айтайын, канча дей турган болсоңуздар, бааланды жер участогубуз. Анан кеми бар. Эсин номери экранда жазылып турат. Барыңыздарга ийгилик, колдон чорбоңуздар.